Москвада кыргыз келин жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап салган. Москвада кыргыз кызы жаңы төрөлгөн ымыркайын коробкага салып подъездге таштап салган. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 22 сентябрда Москва шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин астынан жаңы төрөлгөн ымыркайдын өлүгү табылган. Аны алгач короо шыпыргыч таап полиция чакырган. Жаңы төрөлгөн ымыркай кыз өлүү болгон. Полиция кызматкерлери иттин жардамы менен 15 мүнөттө ымыркай чыгарылган батирди табышкан. Ымыркайдын эниси 23 жаштагы Нургул аттуу кыргыз жараны болуп чыккан. Нургул полиция кызматкерлерине төмөндөгүчө түшүндүрмө берген. Ал толгоосу келгенде ваннага кирип өзү төрөгөн. Айтымында ымыркай өлүү төрөлгөн. Дем алган да эмес, ыйлаган да эмес. Ошондо ал наристени пакетке салып, аны халаты менен ороп жашырып койгон. Андан соң ваннаны жакшылап жууп чыгып, ошол эле күнү кечинде ымыркайын биринчи кабатка алып түшүп, кагаз салуучу коробкага таштап салган. Маалыматтарга караганда келиндин күйөөсү жана 2 жаштагы кызы бар. Кеп болуудан коркуп, ал боюнда бар экендигин жашырып жүргөн. Учурда ымыркайын таштап салган келин Москвадагы ооруканалардын биринде полициянын кароосунда дарыланууда. Ымыркай өлүү төрөлгөнүн же энеси атайлап өлтүргөнүн экспертиза аныктайт. Экспертизанын жыйынтыгына жараша анын үстүнөн кылмыш ишин козгоо маселеси чечилмекчи. Булак Назар Ньюс KG.